Мәселесі Қырғызстанда өте ауыр. Мұны мойынға алышыбыз керек. Әлбетте, маға біреулер айтады, сіз өзіңіз 2 жыл іштебедіңіз, мен үшін ошондо. Ошол кезде деле оор болчу, бирок мынчалык эмес болчу. Ошол кезде Хизб Тахрир, анан дагы бирдекелер неме болуп, азыр осы ажырыктай чырмалышып, өтө кооптуу абалга жеткен себеби президенттин тегерегинде, парламентте чаламолдулар. Чыныгы диндин адамдар эмес, көрсөтмөлүү, показательный намаз окуган, показательный мен ажыга барганмын да, мен деген молдомун да, мен деген президенттин оң жагында туруп намаз окуганмын, мен деген Асылбектин сол жагында туруп намаз окуймун деген адамдардын немеси менен жерлерде абдан радикалдуу адамдардын топтору пайда болуп атат. Бирдеге десең, биз 7-нчи этажда турат биздин адамдарбыз деп ушинтип айта турган немеге келип калышты. Ошон үчүн динди четке какпаш керек. Динди биз светтик мамлекет болгондон кийин ушул конституциябызга жараша алып барышыбыз керек. Мун үчүн бир топ жолдор бар. Мен муну президентке да жазып киргиздим, бирок бир да жолу жооп болгон жок. Бул үчүн иштиктүү маселелерди көрбөсөк, Кыргызстан жакында ливанизация деген сөз бар да, Ливанда бир топ диндер биригип алып турандан кийин азыр ошондой болот. Мурда биз ойлоп жүргөнбүз, эми мусулман динине карата жана башка диндердин эмеси деп көбөйүп кетти. Азыр мусулман дининин ичиндеги карама-каршылык күчөп, өтө кооптуу абалга келет атабыз. Ошон үчүн бул жөндө иштиктүү чараларды көрүш керек. Анын бири, мен дагы айтамын, президенттин жанында дин боюнча улуттук кеңешти түзүп, мына ошолорду топтош керек. Бүт илим аалымдарын, бүт ушу дин менен алекеттен жүргөн атеисттери бар, башкаларды коштуруп артынан бир улуттук кеңеш түзүп, бир эмеге келбесек, бир адамдын, президенттин же болсо да кимдир бирөөнүн эмеси менен чечиле турган иш эмес. Себеби биз ушул 20 чейрек кылдын ичинде дин адамдарынан, дин интеллигенциясын, дин элитасын тарбиялай албадык да. Ошону жасашыбыз керек. Мен оюмча президент муну тез арада ушу өзүнүн кол астында бир чоң комиссия түзбөсө, улуттук кеңеш, бул дагы өтө кооптуу жагдайга баратат. Албетте, компетенттүү органдар иштеп аткандар, но бирок бул бир катуу чара менен, репрессивдүү метод менен муну ишке ашыруу өтө кыйын. Ошон үчүн башкача жолдорун ойлоп табышыбыз керек, эл журтка түшүндүрүшүбүз керек. Эгерде биз дагы күчтүү бийлик болгондо, айталы, Тажикстандагыдай, Өзбекстандагыдай же Казакстандагыдай паранжаңды ташта деп эле койсо таштайт. Сакалыңды ал десе калтырып коет. Биз андай эмеспиз, биз демократиялуу мамлекетпиз. Ошон үчүн биз башкача жолдорду тутунушубуз керек. Тезирээк ушуга бир иштиктүү айла көрбөсөк, иш